коомдук активист катары нарк насил, улуттук баалуулуктарга байланыштуу бир топ маселелерди көтөрүп жүрөсүз. Анан учурда социалдык тармактарда пайдалуу контентке байланыштуу дагы бир топ көйгөйлөрдү белгиледиңиз эле. Анан жалпы жонунан эле ушул контент түшүнүгү боюнча өзүңүздүн ой пикириңизди билдирсеңиз. Рахмат. Эми мен баягы коомдук илимдерди таркатуучу адам катары уруксат берсеңиздер кыска айтып кетким келет эле да. Негизи эле коомго маалымат жетүү бул өзү биз билебиз өтө чоң инструмент болгон. Мындайча айтканда бул илимде баягы бийликтин үчүнчү түптөөчүсү да, мындайча айтканда теориялык күрөш. Кылымдар бою адамзат коомдорго топтошуп баягы коомдун ан сезимине ээлик кылуу бул кылымдар бою болуп келаткан. Биз билебиз, анимизм, шаманизм деген болгон, мифология деген болгон, дин келген жана башка. Эми биз деги эле маалымат өлчөмүн мындай карап келсек, эгер бул мындай оңой көрүнөт да көзүбүзгө, TikTok, Instagram, Instagramда жаман да жакшы бар, жаманы да бар, жакшысы да бар. Эми бирок бул сонун нерсе деп айтып берсек болот. Бирок иш жүзүндө илим алкагында илимдин инструментары менен бул маселени ачыктасак өтө тереңдеп кетебиз да. Биз айла жок тиги баягы Таласка битваны эстегенге мажбур болобуз. Мына Таласка битва деген болуп атат. Ошондо кагаз маалыматты жөнөтүү, маалыматты башка адамдарга жеткизүүнүн инструменти катары кагаз арабтарга түшүп атат, арабтардан кийин Европага келип атат, туурабы? Ошентип андан ары өнүгүп атат, печать пайда болуп атат. Ошентип Европа тиги эпоха просвещения деген болуп атат. Мындайча айтканда маалымат көпчүлүккө жетүү жеңилдеп атат да. Ошо печать менен, ошо кагаздын жеңилдөөсү менен мындайча айтканда өтө чоң бум болгон, азыркы интернет пайда болгондой эле. Ошентип бирок бүгүнкү күндө мына бизде чоң мүмкүнчүлүк бар, мындайча айтканда бум бар. Убагында печатный станок жана кагазды иштеп чыккан элдер алдыга озуп кеткен. Себеби бул өтө чоң инструмент болгон. Коомдун биригүүсүнө, коомдун деги эле илимдин, чиновничество, бухгалтерия жана башка бунун баарына чоң шарт болуп берген да. Бүгүнкү күндө биздин баарыбызда эбегейсиз чоң мүмкүнчүлүк бар. Смартфонду алып туруп эле адамзаттын жетпеген өмүр бою жете албай аткан илимине, философия болобузбу, эмнеди жете албай аткан илимине биз бир замат эле жетип коебуз. Смартфонду алып туруп эле Аристон менен Платон эмне маселени чече албай атканын азыр биз 5 мүнөттө билип коебуз кааласак. Ушундай сонун шарт турганда биз алдыга озуп өтө чоң прогресске өтүш керек элек. Жанакы печатный станок кагаз пайда болгондой эле. Бирок анын ордуна биз огош бетер кез учурда деградация болуп жатканын көрүп атабыз. Бул эбегейсиз чоң проблема албетте биздин коомубузда. Бул проблеманы чечиш үчүн биз айла жок түшүнүш керекпиз да. Бүгүнкү күндө мына өмүр бою мына гезит болгон, коомго маалымат жеткизет. Гезитте радио телевидение аттап бүттү. Бүгүн радио телевидение убагында 4-та власть ичибиз. Бүгүн радио телевидение алсырап интернетке өтүп кетип атат. Эми интернет бул баягындай детерминированность жок да интернет. Интернет ар кайсы жакка жайылып кетти. Ошентип интернет бүгүн түшүнүш керекпиз да, биз бүгүн кайсы доордо жашап атабыз. Биз бүгүн капитализм дегенде жашап атабыз. Капитализмде ар бир адамдын биринчи максаты өзүнүн кайсы бир иш аракетин, ошо иш аракеттин аягында акча табуу. Демек, интернетте акча табуу үчүн ар кандай иш аракеттер кылына берет. Демек, бүгүнкү күндө биз билебиз, баягы илгери жындыкандар жер өртөп эле ошон менен жок болуп кетчү. Илгери биз өзүбүздүн тарыхыбызды эстесек, коом астына, эл астында чыгып бир сөз айтыш үчүн же молдоке бол, же акылман бол, же данышман бол, же сынчы бол, же комузчу бол, же визир бол, же хандын өкүлү бол деш керек болчу. Азыр андай эмес. Азыр жөн гана чыгып жылаңач чуркап койсоң, хайп болосуң, анын аркасынан популярдык келет, популярдыктын аркасынан кечиресиз монетизация келет. Ошол себептен интернетте абдан көп кандай бузуку маалыматтар болуп келет. Бул өтө чоң биздин цивилизациябыздын карама-каршылыгы. Бул карама-каршылыкты кантип чечет? Бул биздин коомубуздун колубузда. Эмне кылабыз, кандай кылабыз? Бул өтө чоң маселе. Бул маселени биз жаштар өз ара отуруп туруп эле монтебиз деп туруп өзүбүздүн инициативабыз менен чечишибиз мүмкүн эмес. Бул эбегейсиз чоң коомдун күчүн сарптайт. Бирок мен жаштарга кайрылып кетет элем. Кандай болсо да бүгүнкү күндө жаштар өзүнүн прогрессивдүүлүгүн көрсөтүп, жөн гана өзүнүн экономикалык
кызыкчылыгын куубастан, жөн гана популярдуулукту алып, популярдуулуктун эсебинен монетизацияга кызыкпастан, ошону менен бирге чынында эле руханий баалуулукту коомго таратканга аракет кылыш керек. Ошол жаштарыбыз мына чыныгы кыргыз коомунун прогрессивдүү жаштары болуп чыгат. Мынакей ушул жерден Тилек мырза сизден сурагым келип атат.